Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. Жалган Курандын үчү. Өз эркимди жеңүү. Ошентип, биздин кыйынчылыктарыбыз биздин оюбузча негизинен өзүбүздөн келип чыгат. Алар бизде башталат. Ал эми алкоголик өзү бейбаштыктын экстремалдуу мисалы болуп саналат. Бирок ал адатта андай деп ойлобойт. Баарынан мурда биз аракечтер ушул өзүм билгендиктен кутулушубуз керек. Биз мындай кылбасак, ал бизди өлтүрөт. Көп жылдар бою менин жашоом толугу менен өзүмдүн тегерегимде болду. Мен өзүмө толугу менен берилип кеткем. Өзүмчүл, өзүмдү аяган, өзүмө издеген, баары текеберчиликтен келип чыккан. Анонимдүү алкоголиктер аркылуу кадамдарды жана салттарды күнүмдүк практикалоо аркылуу менин тобумдун жана насаатчымдын жардамы менен мен баардык турмуштук кырдаалдардан текеберчиликти алып салуу жөндөмүн алдым. Мен өзүмдү чынчылдык менен карап, көп учурда көйгөйдүн өзү экенимди көргөнгө чейин сырттан жана ичкиден адекваттуу реакция кыла албай, корулай күтүүлөрүмдү таштамайынча жана менин руханий тынчтыгым алар менен түздөн-түз байланыштуу экенин түшүнгөнчө, мен бепилдикти жана туруктуу соолукту сезе албадым.